Улуттук биринчи каналдын эфиринде телегүзөт программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда мен Самат Асипов. Саламатсыздарбы? Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы милициянын кайгылуу кызматы менен бирге кезектеги рейдин 21 ноябрдан тарта баштады. Милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын автоураган комплекси орнотулган патрулдук унаалары күн сайын жол эреже бузууларын аныктоодо. Унаанын чатырындагы автоураган комплекси панорамалык камералар жана радар менен жабдылып, айлана чөйрөнү 360 градус көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Түшкөн маалымат дароо кызматкерлердин мониторуна берилет. Система стационардык жана мобилдик комплекстердин функцияларын айкалыштырып, чакан тилкелерден баштап ири магистралга чейин натыйжалуу иштейт. Комплекстин күн сайын колдонулушу бузууларды өз убагында токтотууга жана жол коопсуздугун жогорулатууга өбөлгө түзөт. Ураган фиксирует. Правонарушение я не отрицаю, что у меня есть. Я вам еще 10 раз повторял. Вы мне покажите закон. Я вам еще раз объясняю, Мухаммад. Ураган фиксирует, я ничего не могу сделать. Вы должны уважать наши законы. Я не отрицаю. Если вы нарушили, вы сами виноваты, правильно? Ну, как гость я вас уважаю. Будьте любезны, уважайте наши законы. 20 ноябрь күнү таңкы саат 4-5 чамасында милициянын 102 ыкчам номуруна Бишкек шаарынын Октябрь райондук милиция бөлүмүнө Ахунбаев, Юнусалиев көчөлөрүнүн кесилишинде мушташ болуп жатканы боюнча арыз түшкөн. Милициянын кайгылуу кызматынын ыкчам тобу барган кезде белгисиз эки бала эки кыздын телефонун алып бербей жатканы аныкталды. Мындан сырткары белгисиз жарандар кыздарды эч себепсиз уртокмокко алышканы да белгилүү болду. Милиция кызматкерлери тарабынан шектүүлөрдүн баардыгы кармалып, Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөттөгү тергөөчүсүнө өткөрүлүп берилди. Булар бири-бирине жала жабып атат да. Ошол табылып калгандан кийин уур деп иште намысына шек келтирип койгон экен, ошон үчүн. Кимге? Кыздарга? Кыздар. Өзүм айтымда, могу кыздарды булар телефон булар алып койду деп жеке кайрылат экен. Кайра кайрылып келсе, телефонду столдун үстүнөн таап алат экен. Жок, эми азыр булар мага залил. Жок, булар мага залил болсо. Сен да жазып берди отуруп алып, эмнеси бар экен? Жок, мен жазып берем, бирок булар Айдоочулук күбөлүгү албай унаа башкарган айдоочуга 15 000 сом айып салынды. Артекши балдар толтура олдар менен жүрөсүңөр. Айдоочулук документтериң жок. Негиз барбы права? Бишкек шаарында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан жүргүзүлгөн рейд учурунда 20 жаштагы жаран айдоочулук күбөлүксүз унаа айдап жүргөнү аныкталды. Текшерүүдө айдоочу таптакыр айдоочулук күбөлүк албаганы белгилүү болду. Машина кимдики негиз? Тиешелүү тартиптик чаралар көрүлүп, унаа айып короо жайына токтотулду. Мыйзамга ылайык жаранга 15 000 сом өлчөмүндө айып салынды. Жетекчилик айтып кеткендей, бүгүн рейд бардыгыбыз иш алып барабыз. Мас айдоочу болобу, катуу ылдамдык менен айдагандар болобу, түнү менен шаар тургундарына уйку бербей дырылдаткан мотоциклдердин айдоочулары болобу, бардыгын мыйзамга ылайык тийиштүү чараларды көрөбүз. Ар бир экипажга массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн салып беребиз. Пускай шаар тургундары көрсүн, бүгүнкү кылган нарушениясын эртең өздөрүн көрсүн. Ушундай жолдор менен биз эреже бузгандардын дагы санын азайтабыз. Кезекти кайрадан арак ичип, мас абалында рульга отурган айдоочулардын кылык жоруктарына беребиз. Өзүңүздөр көрүп турган мына бул Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаа жол коопсуздук кызматы тарабынан шектүү катары токтотулган. Кызматкерлер жаңылбаптыр. Унаанын айдоочусу спирт ичимдигин ичип алып, машина айдап бараткан. Айдоочунун тартип сакчыларынан оңой эле кутулуп кетүүгө болгон айла амалынан эч кандай жыйынтык чыккан жок. Ал республикалык наркология борборуна жеткирилип, тиешелүү текшерүүдөн өткөрүлдү.
Адаттагыдай эле айдоочунун мас экени расмий тастыкталган соң ага тиешелүү айып кагазы толтурулуп, унаасы айып короо жайына киргизилди. Ушул күндөрү Борбор калаанын көчөлөрүндө орун алган жол кырсыктарынын саны көбөйдү. Кезектеги кырсык Бишкектин Сүйөркулов жана Байтик Баатыр көчөлөрүнүн кесилишинде мына бул сиздер көрүп жаткан жол тандабасы менен мотоциклдин катышуусунда болгон. Жабыркагандар үчүн дароо тез жардам кызматы чакыртылган. Ал эми жол коопсуздук кызматкерлери жол кырсыгынын схемасын чийип, күнөөлүүнү аныктоо үчүн материалдар экспертизага жөнөтүлдү. Мен Байтик Баатыр менен ылдый түшүп баратам. Сүйөркулова кайрылып аткан машинаны сүзүп алдым. Жашыл күйүп турган да, бирок мен күнөөлүү эмес. Жакшы элеби мындай? Кеңири туура атат. Тиешелүү протоколдор толтурулуп, унаалар айып короо жайына киргизилди. Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери бир нече жолку капчык уурулуктарын жасоого шектелген адамды кармашты. 2025 жылдын 18 ноябрында социалдык тармактарды мониторинг жүргүзүүнүн негизинде маршруттук таксиде белгисиз адамды жүргүнчүлөр капчык урдоого шектеп нааразычылык билдирген. Видео тараган. Аталган факты боюнча маалымат Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн бирдиктүү реестрине катталып, кийин кылмыш жаза кодексинин 205 беренеси уурулук боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө аракеттеринин жана ыкчам издөө иш-чараларынын жыйынтыгында Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери бир нече жолку капчык уурулуктарын жасоого шектелген. 1992 жылы туулган жаранды кармап, шектүү буга чейин бир нече ирет соттолгондугу аныкталып, райондук башкармалыктын тергөө кызматына жеткирилген. Ал Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынып, азыркы учурда тергөө уланууда. Тартип коргоо органдарынын рейди учурунда Бишкек шаардык милициясынын 102 кызматына Булки аттуу эс алуу жайынын жанында жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн тургундарынан чакыруу келип түшкөн. Шаардыктар имараттын ичинен угулган катуу үндөргө жана тынчтык жөнүндөгү мыйзамдын талаптарынын сакталбай жатканына даттанышкан. Окуя болгон жерге келген милиция кызматкерлери айтылган маалымат тастыкталып, имараттын жанында топтолгон нааразы тургундар эс алуучу жайдын ишине байланыштуу нааразычылыктарын билдиришти. Шаардыктардын айтымында түнкүсүн эс алуучу жайдын жанында дайыма уруш жаңжалдар, ызы-чуулар болуп, жакын жашаган тургундардын тынчтыгын бузуп келет. Алар буга чейин тиешелүү кызматтарга бир нече жолу жамааттык арыз менен кайрылышканын да белгилешти. Милиция кызматкерлери эс алуу жайынын ээси жана администраторун райондук башкармалыктын тергөө кызматына түшүндүрүү иш-чарасын жүргүзүү үчүн алып барышты. Клуб жетекчилигине өлкө мыйзамдарын, анын ичинде коомдук тартипти жана түнкү тынчтыкты жөнгө салган нормаларды так сактоо зарылдыгы эскертилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Өз кезегинде эс алуучу жайдын өкүлдөрү чара көрүп, мындан ары мындай бузууларга жол бербөөгө убада беришти. Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Асипов иштедим. Ал эми топтолгон материалдарды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.